Саламатсыңарбы урматтуу достор, саламатсыңарбы урматтуу кыргыз тилин сүйүүчүлөр, үйрөнүүчүлөр, агалар, эжелер, инилер жана карындаштар. Сиздер кыргыз тилин үйрөнүү үчүн даярдалган эң алгачкы биринчи сабагыбызды көрүп турасыздар. Белгилүү болгондой, ар бир тилди үйрөнүү, аны өздөштүрүү, ошол тилдеги алфавиттерди жаттоо менен алардын туура жазылышын өздөштүрүү менен башталат десем мен жаңылышпасам керек. Сиздер экранда кыргыз алфавитин көрүп турасыздар. Учурда кыргыз алфавитинде жалпы 36 тамга бар. Белгилүү болгондой, кыргыз эли бул учурга чейин Орхон эне сай, уйгур, араб, латын, орус алфавиттерин пайдаланып келген болсо, эң акыркылардан болуп ошол орус алфавитинин негизинде кыргыз алфавити түзүлгөн. Силер доскада көрүп турган, ошол экранда көрүп турган бул ариптердин баардыгы учурда кыргыз тилинде колдонулган жалпы кыргыз алфавитин түзгөн тамгалар болуп эсептелинет. Бүгүнкү күндө кыргыз алфавитинде жалпы 36 тамга бар. Тамга дегенди биз нукура кыргыз тилинде да арип деп койсок деле болот. Кыргыз алфавитинде 36 арип бар, же болбосо кыргыз тилинде 36 тамга бар деп. Эми алардын ичинде бизде 14 үндүү, 25 үнсүз тамгаларыбыз бар. Мен башта айтып кеткендей, орус тилинде 33 тамга бар болгон болсо, мына ошол 33 тамгага кыргызча ө, ү, анан ың тамгалары кошулуп, жалпы 36 тамганы түзгөн. Мисалы азыр болсо силерге мен ар бир алфавит боюнча жана ошол тамга менен башталган сөздөр жөнүндө маалымат бере кетсем, мисалы биринчи кыргыз алфавитинин биринчи катарында сап башында турган тамга бул А тамгасы. Сиздер мынакей көрүп турган бул баш тамга деп коебуз, кыргыз тилинде баш тамга деп коебуз. Ал эми бул кичине тамга. Баш тамга жана кичине тамга. А тамгасынан бизде алма жана араба деген сөздөрдү мисал келтирсек болот. Б тамгасы бал, балык. В варенье. Бул жерде мисалы Вдан башталган көбүнчө кыргыз тилинде башка тилдерден кирген сөздөр көбүрөөк да. Ошондуктан мен бул жерде вареньени мисал келтирдим, а вареньенин нукура кыргызчасы бул жерде кыям деп аталат. Ал эми экинчиде болсо бул вагон. Г гүл, гезит. Бул жерде гезитти дагы мисалы орусча айтканда газета дейбиз, а бирок кыргызча бул жерде бир аз эле фонетикалык өзгөчөлүктөрдүн таасири менен гезит деп атап алганбыз. Д тамгасына дарбыз, дары. Е тайене, маек. Ё тамгасына коён, боёк. Белгилүү болгондой, бул ё тамгалары сөздүн башында келген учурлары кыргыз тилинде дээрлик жок. Ошондуктан ё тамгасы сөздөрдүн ортолорунда эле келет. Мисалы коён жана боёк деген сөздөрдү мисал келтирсек болот. Кийинки тамга Ж тамгасы бул жылан жана жүзүн. З замбирек, зым. И тамгасы ийнелик, ийне. Маймыл, каймак. Кыргыз тилинде ый тамгасы менен башталган сөздөр дагы дээрлик жок десек болот. Ал эми орус тилинен башталган сөздөрдө мисалы йод, дагы башка йога десек сөздүн башында келиши мүмкүн, бирок кыргыз тилинде андай учурлар кездешпейт. Көбүнчө ый тамгалары сөздүн ортолорунда келген учурлар болот. К тамгасына кол чатыр, калпак. Л тамгасына лампочка, лимузин. М тамгасына мамалак, мейиз. Н тамгасына нан, нокот. Ың тамгасына жаңгак жана таңгак. Ың тамгасы дагы сөздөрдүн башында келбейт, көбүнчө сөздөрдүн ортосунда, аягында келиши мүмкүн. Мисалы жаңгак дегенде ортодо келип жатат, ал эми таңгак дегенде дагы ың тамгасынын ортодо келгендигин байкап турабыз. Таңгак деген сөз, урматтуу кыргыз тилин үйрөнүүчүлөр, бул жерде пачка, мисалы 1 пачка, 2 пачка, 3 пачка деп иштетебиз, бирок кыргыз тилинде нукура анын аталышы таңгак. 1 таңгак, 2 таңгак деп колдонобуз.
О тамгасына мисал келтире турган болсок, орок жана отун. Ö тамгасына өрүк, өтүк. П тамгасына пил, пахта. Пахтанын кыргызчасы дагы бир синоним деп койсок болот. Кыргыз тилинде синонимдер дегенибиз айтылышы жана жазылышы ар башка, бирок мааниси бирдей болгон сөздөрдү айтабыз. Мисалы бул жерде пахтанын синоними катары биз кебез деп да иштетсек болот. Р тамгасына дарак, тарак. С тамгасына самын, сүт. Т тамгасына топ, тоок. У тамгасына уй, устара. Үй тамгасына үй, үкү. Ф тамгасына фонарик, фартук. Х тамгасына хамелеон, хоккей. С тамгасына цирк, циркуль. Ч тамгасына чайник, чака. Ш тамгасына щетка, плаш. Ажыратуу белги, бул подъезд, объезд деген сөздөрдү мисал келтирсек болот. Ы тамгасына ылай, анан ышкырык. Ичкертүү белгиси бул дагы сөздөрдүн ортосунда келет. Өзүнөн алдын келген муундарды же болбосо мүндүүлөрдү ичкертүү маанисинде иштетилет. Мисалы коньки, пальто. Е тамгасына эшик, эшек. Е тамгасына желе, элек. Бул жерде урматтуу кыргыз тилин үйрөнүүчүлөр, мисалы е тамгасы сүйлөмдүн башында келсе, биринчи карасаңыздар, бул жерде сүйлөмдүн башында келсе е түрүндө келет. Мисалы эшик жана эшек. Ал эми сүйлөмдүн ортолорунда келе турган болсо, е тыбышы сүйлөмдүн ортолорунда келе турган болсо, е түрүндө жазылат. Мисалы желе, элек. Ю тыбышына юла, юбка. Я, якор, янтар. Кыргыз тилинде 6 созулма үндүү бар. Алар А, О, Ö, У, Ü, Э. Ал эми ушул созулма үндүүлөрдүн кыска үндүүлөрүн да кошкондо бизде жалпы 12 болот. Ал эми ошол 12 тамгага ы жана и тыбыштарын кошсок, кыргыз тилиндеги жалпы 14 үндүүнүн саны келип чыгат. 8 кыска, 6 созулма үндүү бар жалпы кыргыз тилинде. Бириккенде 14 үндүү болот, 25 үнсүз тамгалар болот. Мисалы азыр ошол созулма үндүүлөргө мисалдарды келтире турган болсок, бул жерде аалам, жаа, коон, тоо, төө, сөөмөй, туу, суу, күү, сүзүү, эр, жээк. Мынакей урматтуу биздин кыргыз тили үйрөнүүчү достор, сиздер менен кыргыз алфавити менен тааныштык. Кийинки сабагыбызда биз сиздерге саламдашуу деген темада сонун бир сабак өтүп беребиз. Андыктан биздин ушул баракчабызга катталып, эгерде мени менен байланышкыңыздар келсе, анда төмөндө 0779 74 86 90 кыска номерине ошол WhatsApp аркылуу кайрылсаңыздар болот. Буюрса кийинки сабактарыбыздан көрүшкөнчө аман болуңуздар.